мамлекеттик тил, жаштар саясаты жана спорт боюнча проректор Жайна Садыкбек кызына сөз берели. Урматтуу студенттер, бүгүн өзгөчө майрам. Анткени мен мынчалык деңгээлде студенттер келип, ушу залга жыйылып, ушул фестивалдын өтүшүн күтүп атат деп ойлогон жок элем. Бирок көңүл жубатарлык нерсе, бардыгыңыздарды бүгүнкү ынтымактын, достуктун күнү менен куттуктайм. Ишене Карабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Ноурuz майрамына карата Кыргызстан менин мекеним чыгарылышы десек жаңылышпайбыз. Достук фестивалын жарыялашкан. Бүгүн ошол фестивалды өткөрүү күнү белгиленип, өткөрүлүп жатат. Жалпы уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Достук майрамы кут болсун. Ийгилик каалайм. Анда эмесе бүгүнкү фестивалда мыктыларын аныктап, достукта, ынтымакта ат салышкан студенттерди баалоо үчүн калыстар тобу менен тааныштырып кетейин. Калыстар тобу чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин журналистика кафедрасынын башчысы Жапар Акунов уулу Курманбекович жана гуманитардык колледждин тарбия иштери боюнча директордун орун басары Маликова Нагима эжекебиз. Ошондой эле бирдиктүү маалымат борборунун баш кадиси Мамбетова Жаркын эжекебиз. Майрамдар болсо дайыма эзелтен ырсыз өтпөгөн, ыр менен бирөө соолуса, ыр менен бирөө көктөгөн демекчи. Ар бир улут өкүлдөрү өз эне тилдеринде ыр дестелерин сунушат. Кабыл алып коюңуздар. Алгач эле кыргыз улутунун студенттеринин эне тилинде чыгармаларын каалаңыздар. Чоң рахмат, аябай жандуу музыка болду. Анда эмесе алдыңыздарда каршы алып тосуп алыңыздар. Орус улутунун студенттери өздөрүнүн чыгармасын тартуулайт. Браво. Кандай гана шаңдуу музыка болду. Анда эмесе алдыңыздарда кайрымды тосуп алабыз.
Azerbaycan ulutunun studentleri özlerinin jağındуу çıkarmasını sizlerge tartуулайт. Aziz konaklar, hoş gelmişsiniz. Уважаемые гости, мы рады приветствовать на нашем празднике. Сегодня мы вам представим песню, которая будет состоять вместе с сценкой. Это азербайджанская народная песня, которая проводится на свадебных мероприятиях. Gızı üzü akladı, aykınanı yakın destine, verdim anam sakladı, aykınanı yakın destine, anama kurban olum, aykınanı yakın destine, yarı konak sakladı, aykınanı yakın destine, haber gitsin oğlanın düşmanına dostuna, kızı üzü firuzan, aykınanı yakın destine, gelin değil koruza, aykınanı yakın destine, bu gece banlamasın, aykınanı yakın destine, haber geçsin oğlanın düşmanına dostuna, aktabanı aldı yar, aykınanı yakın destine, Gölkayana gitti yar, aykınanı yakın destine, haber geçsin oğlanın düşmanına dostuna, ben bu beyim bacısıyam, aykınanı yakın destine, benim gözüm sendedir, aykınanı yakın destine, haber geçsin oğlanın düşmanına dostuna. Eң sonun biz de жалпы өзүбүз менен бактылуулук тилеп кетебиз. Мен оюнча жар болду окшойт Кол чабуулар болсун. Анда эмесе кезектеги жаш таланттуулар Өзбек элинин студенттерин чакырып алалы. Кандай сонун көрүнүшү, ким эле жүрөктөгү нерселерди көрсөтүп жатат. Азаматсыздар, аябай сонун даярдансыздар ынтымактуу бекемдөөгө. Сиздерге чоң рахмат. Анда эмесе, ыр конкурсуна койгон биздин калыстар тобунун бааларын уга келсек. Анда эмесе алгач эле кыргыз улутун көрсөткөн чыгармаларына канча баа койду? Калыстар тобунун баалары 4. Чоң рахмат. Андан кийин эле кайрадан эле Орус улутунун студенттери көрсөткөн чыгармага кандай баа койдуңуздар? 5. Чоң рахмат. Андан кийин Азербайжан улутунун студенттерине канча баа койдуңуздар? 4. Чоң рахмат.
Eң соңғы болып шыққан өзбек ұлтының студенттеріне қанша баға қойдыңыздар? 5-4-5. Чоң рахмат. Біз фестивалімізді алдыға қарай улайбыз. Қимыл менен сөйлеген, дүйіне бейін үйренім. Қызытау өмірді қыз жігіттер бей менен. Андемесе кезекті бейге береді. Жалын бей шыққан қырғыздан. Чоң рахмат. Біздің қыздарымызға ыраазычылык билдирүү менен бирге барыңыздарды көп күттүрбөй, алдыңыздарда кызыл гүлдей ачылган Орус улутунун студенттерине кезекти берели. Белый
кандай гана шаңдуу, кандай гана жандуу көрүнүш болду. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе кезекте Азербайжан улутунун студенттерин чакырып алабыз. Сахна сиздердики. Эң мыкты дегенден башка сөзүм жок. Анда эмесе кезекте сиздерди күттүрбөй эле кайрадан эле дагы бир жагымдуу көрүнүшкө берейин. Өзбек улутунун студенттерин чакырып алалы. Чоң рахмат. Бир эле жер планетасында жашап туруп, бир эле заманда, бир эле долларды сүрүп туруп, ушундай эле бир эле куракта болуп туруп, бирок өзгөчө ар бир улут өз алдынча феномен, өз алдынча байлык экендигин көрсөтүп турушат. Сиздерге чоң рахмат, талантыңыздарга таазим дейбиз дагы. Ушул би конкурсуна берген калыстар тобунун бааларын жарыялап коелу. Алгач эле кыргыз улутунун студенттеринин бийине койгон бааңыздар 5-5-5. Чоң рахмат. Орус улутунун студенттерине берген бааңыздар 5-5-5. Чоң рахмат. Азербайжан улутунун студенттерине берген бааңыздар 5-4-3. Чоң рахмат. Соңку өзбек улутунун студенттерине берген бааңыздар 5-4-3. Чоң рахмат. Күм эле сонун маанай тартуулашты. Ар бир улуттун өз алдынча маданияты, тили бар экендиги баарыбызга маалым. Балким жашоонун кызыктыгы мына ошондодур. Жана ушундай эле ар бир улуттун өз-өзүнө тиешелүү болгон ашкана маданияты бар. Бул да өзүнчө чоң роль ойнойт жашообузда. Анда эмесе кийинки кезекти ар бир улут өздөрү даярдап берген тамак аш көргөзмөсүнө берсек. Саламатсыздарбы? Бизге кыргыз улуттук тамактары берилген. Кыргыз улуттук тамактарынан алгач эле дегенде биз нанды аябай баркыттап сыйлап, нан сыйлаган элбиз. Ошондуктан биздин нан жана борсок, андан кийин эле каттаманын дагы жасоо жолу жайылып жасалат камырдан. Андан соң курут. Анан биздин суусундуктарыбыз өтө
ден соолукка пайдалуу жана абдан мындай ичимдүү келет. Алардан бизде таң, шоро жана жарма. Добрый день, дорогие гости и жюри. Сегодня мы хотели представить вам народные блюда русской нации. И первым у нас будет наш каравай, потому что на Руси издревле было принято, что гостей встречают с караваем и, как говорится, хлебом и солью. Затем хотелось бы представить наши пирожки, потому что пирожки – это излюбленная выпечка, мне кажется, всех русских, потому что они всегда подходят как к чаю, так и после какого-то легкого обеда. Следом мы хотели бы предоставить наши напитки. Это квас. Квас готовится весьма неординарным образом, потому что сначала заготавливается хлебный мякиш, он замачивается в воде. Затем этот мякиш повторно замачивают в воде, и вот то, что уже остается от этой закваски, мы называем квасом и спокойно употребляем вместе с пищей. Также хочется рассказать немного о блинах, потому что блины – это довольно-таки легкий, но при этом весьма сытный перекус. Он готовится очень легко, блины готовятся в пределах 50 минут буквально. Следом наша гордость, скажем так, это морепродукты. В нашем случае это икра, красная и черная. В русском народе считается большим деликатесом. Ну и в остальном, можно сказать по мелочи, это сушки, квашеная капуста, также картошка вместе с селедкой и пирог. Avvalambor hammangizga assalomu alaykum. Bilamizki, o'zbek xalqi butun dunyo taniydi. O'zbekiston xalqini asosiy bo'lsa, bizning Samarqand nonlarimizni butun dunyo taniydi. Hamma bilishadi. Bu bizning Samarqand nonimiz. Va keyin bo'lsa, Toshkent oshi. Bizning Toshkent oshi juda ham mashhur butun dunyoga va Samarqand oshi bu ham butun dunyoga mashhur. Va bizning bahoriy taomlarimizdan biri sumalak. Buni hammamiz bilamiz. Va undan keyin ko'ksamsa, buni ham hammamiz bilamiz. Juda ta'mli. Bizning milliyligimizni bildirib turgan paxta gulli piyolalarimiz va choynaklarimiz, tarelkalarimiz. Va do'stlik bayrami bo'lgani uchun do'stlik bayramini ham qo'yib qo'ydik. Hammangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Endi de bizde şokuray. Bu da bizim Azerbaycan halkını yemeğiydi. Çok şekerliydi, çok güzeldi, çok şirindi. Sonra baklava. Baklava çok güzeldi. Biz baklavayı çok seviyoruz. Hamıya çok şükür. Sonra güzel. Sonra ne çıktı? Sonra Tokaş Azerbaycan'ın çok güzeliydi ve çok aşırı çöreği. Hamıya çok sağ ol. Çok sağ ol siz bize geldiniz. Bize öz hamıya salam. Hamıya çok şükür. Соң рахмат. Көріп тұрғаныңыздардай ашхана маданиятта биздин ар бир улуттан болсак да ортобуздагы ынтымактыктын, достуктун, биримдиктин нишанын көрсөтүп, бизге белгилеп турганы анык. Анда эмесе кезекти кайрадан эле калыстар тобуна берели. Ушул ашхана маданиятта берген бааңыздар. Алгач эле кыргыз улутуна берген бааңыздар 5-5-5. Орус улутуна берген бааңыздар 5-5-5. Özbek ulutuna bergen bağınızlar 5-5-5. Çok rahmat. Azerbaycan ulutuna bergen bağınızlar 5-5-4.